Биринчиден бул жылуулук борборунун жарылышы ошол жердеги жетекчилердин шалакылыгы. Жана азыр өкмөт тарабынан түзүлгөн комиссия бул ал жерде чындыкты чыгара албайт деп эсептейм. Сөзсүз түрдө жогорку кеңеш тарабынан дагы комиссия түзүлүп, бул иш боюнча татыктуу мамиле жасалыш керек. Бул жылуулук борборуна бүгүнкү күндө ушундай абалга айрыкча ызгардуу суукта болушу бүгүнкү иштеп аткан ошол жердеги тиешелүү айрыкча өкмөттүн тиешелүү вице-премьер министрлери мыйзамдын алдында дагы элдин алдында толук жоопкерчиликти тартыш керек. Бул шалакылык, бул өз ишин билбегендик. Бир жылда 3 жолу директор алмашыптыр. Бул биздин мен шайланган Свердлов округуна тиешелүү территория болгондуктан мен буга жоопкерчиликтүү түрдө айтам, аягынан чыгарып, күнөөлүүлөрдү таап, жазасын алып, ошондой эле мындан ары ал мекеменин иштешине толук түрдө шарт түзүп беришибиз керек. Ал эми болгон окуя боюнча мына бул жерге кышка даярдык боюнча өкмөт келет. Келгенде биз так суроолорду берип, алардан жоопту алганга чейин арабыздан анча мынчасы чыгат, токтотойлу, баары жакшы, сонун болуп атат. Ошонун негизинен болду булчу. Ошол себептен бүгүнкү күндө адистер жок ал жерде. Коррупция бар, таныш билиш бар. Адистердин так өзүнүн ишин билбегендиктен ушул нерсе жарылды. Бул деген элге болгон кыянатчылык, элди сыйлабагандык, өзүнүн ишин билбегендик деп эсептесек болот. Ал эми комиссия боюнча сурап атабыз, жогорку кеңеш кийлигишпесе биз өздөрүнө түзүп алган комиссияны эч качан карга караган көзүн чукпайт. Алар баа бере албайт, туура баа бере албайт. Көз карандысыз комиссия түзүп, ал жерде биз билбеген, эл билбеген өтө көп нерселер бар. Ал жерге келген гранттар, кредиттер эмне болду бүгүнкү күндө? Ошону толук оңдойбуз деген убадалар кайда калды деген маселе бар. Мындан да көп адамдар жокко чыгышы мүмкүн эле эгер күндүзү жарылганда. Түнү жарылды. Жана бул кышта, ызгардуу кышта жарылганы бул иш билгендик эмес, бул шалакылыктан башка айып жок деп эсептейм. Бул күтүлбөгөн окуя болуп кетти да. Негизи биз эсиңиздерде болсо керек сиздердин кышкы жазгы даярдыктар боюнча күзүндө биз 23-жылы бул жерден маалымат алганбыз. Ошондо министрлер кабинетинин тарабынан келген жетекчилер баардык шарттар бар, баардык камсыз болгон деп бул жерге бизге баяндама берип кеткенде, ана биз колдоп бергенбиз. Анда болгон токтом кабыл алынганда, тапшырмалар да берилгенде, анан эми бул ТЭЦ Бишкек мына күтүлбөгөн жерден болуп, биздин көптөгөн шаардык тургундар 3 күндүк болобу, 2 күндүк болобу жылуулук жоктугунан жана ысык суулардын чыкпай калган негизинде мен ойлоймун бир аз алардын укугу тебеленип калды да. Негизи алар акча төлөп коммуналдык иштерге акча төлөп жаткандан кийин алар 24 саат ошондой эле ар бир күн камсыз болуш керек эле. Эгерде ушундай окуя болуп кеткенден кийин мен ойлоймун азыр министрлер кабинет тарабынан комиссия түзүлүптүр. Бул иликтелип чыгат го деп аягына чейин. Анан бүгүнкү ар кандай алдын ала маалыматтар чыгып атат. Анын чыккан себептери боюнча ошондой эле тийиштүү органдар тарабынан кылмыш иши ачылды деп мен маалымат каражат блоктарынан уктум. Ошонун негизинде эгерде тийиштүү жетекчилердин тарабынан мындайча айтканда жоопкерчиликсиз мамиле кылып ошол ТЭЦ Бишкектен аварияга жол берип койсо, албетте алар жоопкерчиликке тартылыш керек деп мен ойлоймун. Анан ошондой эле азыр мына бир канча депутаттар чыгып ушул боюнча маселе айтты. Анан ошондой эле биздин кесиптешибиз депутаттын тарабынан да ошол мамлекеттик тарабынан түзүлгөн комиссия, министрлер кабинети тарабынан түзүлгөн комиссияга тийиштүү комитеттен, ошо контролдогон комитеттен депутаттардын катышуусу негизинде ошол комиссиянын кошулуу негизинде жогорку кеңештин төрагасына да сунуш берилди. Төрага да өзүнүн сөзүн айтты. Камсыз кылып берем деп ошол комиссияга жогорку кеңештин депутаттарынын кошуусуна.
мен ойлойм ошол жеткиликтүү. Ошол жерде биздин кесиптештер барып комиссиянын жыйынтыгына чейин катышып, анан кийин жоопкерчиликтүү адамдарды карап чыгышат. Жеп боюнча мен жана айттым сөзүмдө. Менин оюмча бул жерде негизи эле шалакылык болгон. Бул негизги чоң стратегиялык объекти. Мындай подход башкача болуш керек да. Бир жылда 3 жолу алмашкан директори. Биз уктук жумуштарды алмашкан деп. Бул демек иш билбейт, жетекчилик, жоопкерчилик жок. Ошондуктан бул техникалык себептен гана авария болду. Мындай авария болбош керек. Мүмкүн эмес болгонго. Аны сааттай чыкылдап оңдоп койсо болот. Ошон үчүн жетекчилер эми азыр комиссия түзүлөт, жогорку кеңештен дагы. Андан сырткары межведомственный комиссия иштеп атат. Алар дагы өзүнүн анализин айтат. Бирок биз мындан кийин кайталанбашка жол, кайталанбаш үчүн биз катуу жазалап, кайталанбашка биз жол бербеш керек. Эми жоопкерчиликти түздөн түз ким тартышы керек? Жетекчилер. Ошол ТЭЦтин жетекчисин ким дайындаган, ТЭЦтин директору эмне үчүн 3 жол алмашкан, алар эмне үчүн мында бизге келип озупун айткан, даяр деп караган эмес. Бул жарылбаш керек. Дагы Кудай сактап туруп, түндөсү жарылып, күндүз жарылса 200 адам иштейт экен. Ошол күйгөн жерде 200 адам иштейт экен. Баары Кудай сактады да. Ошон үчүн мындай болбош керек да. Бул мүмкүн эмес. Мындай бул техникалык себептен болду. Кырсык болгондо үйүнө калып эмне кырсык болду деп туруп андан бир жаман нерсе же болбосо андан ары дагы жаман боло турган нерсе издөөдү туура эмес. Бул кырсык. Техника деген автомобилиң деле жарылат, үйүңдөгү печкең дагы жарылат. Мен буну катардагы кырсыкта эмес, ооба бул чоң кырсык болду, бирок бунун аркасынан кууп жүрүп эмнеге болду, анан ким жазаланыш керек, анан кимди союш керек, кимди өрттөш керек деген туура эмес. Ошон үчүн туруп, азыр мен аркаман келгениңиздерде мен силерге интервью берип коеюн дедим. Болор иш болду. Буну оңдош керек. Бул кайталанбаш керек. Анан ким жооп берет, ким жооп бербейт деген, ким күнөөлүү, ким күнөөлүү эмес деген мына өкмөт өзү. Кеп коррупция болуп кеттиби ал жакта деп атат да, тиешелүү акчаларды ошол оңдоого жумшабай анан кесепети ушундай кырсыкка алып келдиби деген сөз болуп атат да. Эми ага канча акча салынган, ким акча салган, аны силер түгүнө эч качан жете албайсыңар. Себеп дегенде бул тиги СССР маалынан келген ТЭЦ. Депутаттар ошону көзөмөлдөй алабы? Сиздер жете аласыздарбы? Депутаттарда көзөмөл сөзсүз болот. Депутаттар мыйзам кабыл алат, анан өздөрү мыйзам кабыл алган мыйзамды контролдойт. Бирок барып эле кийлигишип, мамлекеттин чарба ишине жүргөн депутатты мен түшүнбөйм. Мен андай боло албайм. Себеп дегенде азыр айтып атпам, мен сөзүмдү бөлүп койдуңар го. Азыр мына өкмөт комиссия түзүптүр. Анын башчысын коюшуптур. Иштесин комиссия, жыйынтыгын чыгарсын. Bundan нерсени шашпаш керек. Кырсык болду. Мага эң аянычтуу ушул биздин 3-4 жараныбыз ошол жерден оор жаракат алып алганы аянычтуу. Дегенде адам өмүрү, бир адамдын өмүрү ошол ТЭЦтин, 10 ТЭЦтин акыбалынан дагы жогору сезилиш керек. Силер ошону ойлоп ала, мына кандай кыласыңар урматтуу депутаттар, тиги бешөө жатыптыр больницага, кандай жардам бере алат мамлекет. Мамлекет берип атат жардам. Мына экөөнү Турцияга жөнөттү деп уктум. Калгандары Кудайга шүгүр жакшы экен. Эмне дейбиз башка? Анан коррупция экен, анан бирөө жеп алыптыр дегенге мен азыр айта албайм. Мен кесибим да ага туура келбейт. Аны иликтеш керек, такташ керек. Комиссиянын жыйынтыгы чыкпай бир нерсе айтыш мен үчүн оор. Эми чынында эле күтүлгүс жагдай болду. Эмне себептен бул кырсык келип чыкты, аны атайын комиссия аныктап чыгыш керек да. Албетте комиссиянын ичинде дагы адистер болуш керек. Ушул тармакты тейлеген, билген, балким технический жактан түшүнүгү бар адамдар. Ошонун жыйынтыгы менен гана тиешелүү чаралар колдонуш керек. Албетте мен бул факт боюнча тиешелүү укук коргоо органдарында бул факт катталып, анан тергөө амалдары жүргүзүлүш керек да. Анткени чыгым өтө чоң болуп атат. Зыян дагы өтө чоң көлөмдө келтирилген. Мына ушунун натыйжасын адамдык факторбу же кандайдыр техникалык факторбу бул ошол комиссия аныктап чыгыш керек деген ойдомун. Негизи мен айтат элем да, бул эми жеке менин ой пикирим. Бул Бишкек шаарында миңдеген адамдардын кыш мезгилиндеги
мындайча айтканда стратегический объект да булчу. Абдан бир кышында бизде эми канча деген балдар, миңдеген балдар, миңдеген жарандар бар да. Кудайга шүгүр дагы мындай 1-2 күнүн ичинде түздөп кетти да. Эгерде бул жерде совсем мындай жарас болуп калганда бир топ деген маселе жаралмак. Ошо эле суу маселеси, ошо эле үйдө жылытуу маселеси жаралып, бир топ элдерибизге зыян келтирмек да. Ошондуктан абдан буну дыкат текшерип, жооптуу адамдар сөзсүз түрдө жооп бериш керек. Буга чейинки баардык кышка даярдык жакшы, даярбыз деген адамдар сөзсүз түрдө жооп бериш керек да. Ошондуктан бизде бүгүнкү күнгө чейин өзүңөр билесиңер, мына ушу 30 жылдан бери 1 миллиарддан ашык акчанын баардыгы, кредиттер, акчалар ушу тараптарга бөлүнгөн да. Негедир бирок бүгүнкү күнгө чейин эч бир мындай жарытылуу жакшы жумуш алып барылбай, эң мына ушу кыш мезгилинде ошо жерде мындай жарылууга алып барганды эч кандай мындай мүмкүнчүлүк бербеш керек болчу деп айтат элем да.